Baga bugün Forerunner, Toyota Forerunner менен BMW E34. Ушул экөөгө LED лампочкаларды установка кылабыз. Бул BMW-га туманигине салабыз. Бул Forerunner'ге болсо алдыңкы решетканын ичине ушул жерге установка кылабыз LED лампочканы. Азыр мен көрсөтүп өтөйүн. Мынакей мындай болгон лампочка экен. Ушундай болгон чоң туманник. Бул фирма эменик экен. Asram деген фирманын лампочкасы, LED. Азыр ушул Forerunner'ге ушуну установка кылабыз. Мынакей ушул LED'ти прожектор деп койсок болот. Ушунун ичине, решетканын ичине кыймылдабай турган кылып установка кылабыз. Ушул жака коебуз, ушунун ичине. Бул жака кронштейн жасап, андан кийин коебуз. Бул клёнкасы көк, бул клёнкасы сыйрылат. Клёнкасын алып салабыз. Ал эми бул 34-кө болсо, мындай болгон Luxem деген фирма экен. Бул бир эле моментте ак жанат, бир эле лампочка ак жанат. Өчүрүп күйгүзсөңүз кайра сары жанат. Өчүрүп күйгүзсөңүз кайра көк жанат. Дагы өчүрүп күйгүзсөңүз маргайт этет экен. Ушундай функциялары менен бар экен бул. Ушул жерге коебуз азыр. Күлүштү мындай коюп турабыз. Биринчи Forerunner'ди бүтүрөлү. Мынакей Forerunner'ге коюп бүткөнүбүз. Мен баарын тартып отурганга кандай десем убактым жок болуп калды. Ошон себебинен установка кылып бүткөндөгү видеосун силерге көрсөтүп атам. Ол жерге кнопка койгонбуз. Мынакей. Баарын тартып отурганга жетпей калдым. Себеби бул LED'ти установка кылыш керек болуп калды. Ушундай күйөт экен бул. Айтып кетсек, могул жака предохранитель койгонбуз. Если замка не болсо, ушул предохранитель күйөт. Кнопка. Атайын Toyota'га реле сатылат. Ушундай болгон. Реле проводкасы менен готовый. Ошону койдук. Кийинкибиз болсо 34. Мынакей, уже мен салып койдум, салып бүттүм. Бул силерге көрсөткөнгө убактым жок болуп калды, ошол себебинен кечирим сурайм. Обычный эле артынан чыгып кайра кошулат, эки эле провод кошулат. Азыр мынакей өчүрүп күйгүздүм. Мынакей бир эле лампочка сары жанып калды. Азыр ак жанып турган болчу. Азыр дагы өчүрүп күйгүзөм. Мынакей уже көк жанып калды. Бир эле лампочка. Бул 4 функцияны аткарат бир эле лампочка. Мынакей. Дагы өчүрүп күйгүзөм азыр.
мынакей уже моргайт этип атат. Көрүнүп аткан болсо ушундай моргайт этип атат. Азыр дагы өчүрүп күйгүзсөм уже ак болуп жанып калат. Всё, бүгүнкү ролик ушул менен аяктайт. Кимге жакса лайк.